2023-жылы Жалал Абад шаарында өнүктүрүүгө белинген сомдун эсебинен биз турган мына ушул Жалал Абад шаарындагы асфальт бетон чыгарчу завод ишке түшкөн. Бүгүнкү күндө завод саатына 80 тонна, ал эми күнүнө эгерде тынбай буйрутма болсо 1000 тоннага чейин асфальт чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар экендиги мындагы адистер эскертишет. Азыркы убакта бул жерде турганда бизде 3 фракция турат. 05, 15, 20. 3 фракция менен биздин асфальт чыгат. Негизинен асфальт башталганда бул ленталар менен биздин шебен, кумдар аралашып бункерге барат. Сушилный барабан деп коет. Сушилный барабанга барганда бул барабандын ичинде от менен кургатылат. Кургатылып 120 градустан 180 градуска чейин ысытса болот. Ысык анын ичинде негизи. Ооба, азыр бул процесс ошол кургатуучу барабанга кетип атат. Кургатуучу барабанга барып, ал жерден уже биз керектүү градусту өзүбүзгө алабыз да. Мына шебен, кум аралашып, асфальттын өзүнүн фракциясы менен кетип атат. Заман талабына ыңгайлаштырып курулган заводдогу жумуш дээрлик автоматташтырылган. Учурда бул жерде 10 чукул адам жумуш менен камсыз болгон. Биз бул жерде ошо инженер оператор көзөмөлдөп карап, нарасынан иштейбиз. Завод жакшы, 80 тонна жаңы. Мурдагы эски завод күнүнө 2 күндө 80 тонна зорго чыгарат да. А бул бир күндө эле 2 күндө эле чыгарып коет, ал чыгарган нерсени. Жаңы, жакшы. Иш башталган 20-30 мүнөт аралыгындагы даяр болгон асфальт атайын күтүп турган унааларга түшүрүлөт. Азыр аны мерченделген жерге жеткирген айдоочулардын да жумушу жеңилдеди. Анткени унаалары жаңы, жарым саатка жетпеген аралыкта машина сатылат. Завод жакшы экен. Заман бап, 1 мүнөттө 1 тонна чыгарат экен. Жарым саат турабыз, 30 тонна чыгарып берет. Анан градус 180-160 градуска чыгарат. Анан бул жерден биз кайта көчөгө апарып алат деп шаарга. Ошол жерге апарып алып, классчик бар, классикке төгүп беребиз. 3-4 жолу бөлүп. Алар басышат. Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттын эсебинен курулган заводдун мүмкүнчүлүгү азыр кеңири. Башта шаардын ички көчөлөрүн, жолдорун гана тейлөөгө алса, эми кубаттуулугу жогорулаган үчүн облустун дээрлик бардык аймактарын асфальт менен камсыздоо мерчемделген. Гүлжина Мөндөбө, Бурханбек Матов, Жалал Абад шаары.